Бозбор жабылды. Ana ошондуктан кече биз атайын бул жактан өкүлдөр кум айылына барып, жигиттерден суранып, ушундай биздин айылда ушу муктаж экөөбүз бар эле, бир тууган бар эле, ошонун операциясына 350 миң тегерен акча жетпей калды. Ошону маркум агайыбызга деп ошо кумдун жаш жигиттери чогулткан экен. Аллах таалам ушул агайыбыздын жаткан жерин жайлуу кылсын. Ушул акчалары чогулуп, бирок ошол буйрубай калган экен да. Бирок ошентсе дагы ошол акчаны эми уулу баш болуп, ошо чогулткан жигиттери баш болуп, сообун ошо агайга багыштаган абалда садака иретинде кайра ошо элдин акчасын элге, муктаждардын акчасын муктаждарга кайра таркатууну туура жетишкен экен. Ошонун катарында биздин айылыбыздагы максат инибизге дагы ошол кумдун жаштарынын макулдугу менен, демилгеси менен максат инибизге деп атайын 350 миң сом акча кече бөлүп беришкен эле. Мынакей бүгүн келип олтурушат. Ошол атайын ушул жигиттердин ошол бөлгөн суммаларын алып келген экен. Ошого биздин атайын дайындалган комиссия мүчөлөрүбүз бар. Жолдош негизги жетекчи ушул кишибиз. Ошого алып келген сумманы ошол жигиттерден бир экөө сөз сүйлөтүп сүйлөп тапшырып койсо, калган жамаат күбө болуп коет иншалла. Ассаламу алейкум жамаат. Бул имамыбыз айткандай, биздин агайыбызга дагы жаштар ошо кум айылынын жаштары, активисттери акча чогултуп эми буйрук эмес экен болбой калды. Анан мына уулу атам каршы болбосун деп чогултулган акчаны кайтарып берди. Анан бизде дагы айылыбызда дагы бир 4-5 неме бар, орусчандар бар эле, ошолорго да бөлүштүрдүк. Анан бул жактан суроолор болгондон кийин ошо 350 миң акчаны ошо кум эли макул болуп бул жакта бөлүп бердик да. Анан ошо кичинекей нерсебизге да Кудайым шипасын берсин. Ошо кыргыз элибизге, мына Кызылжар жалпы элибизде ынтымак болсун ар дайым. Ошо кызмат кылган жигиттерге дагы Алла ыраазы болсун. 812 ким болду? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ошо кумдук туугандар ошо максат инибизге жардам катарында ошо агайдын акча чогултушкан экен. Ошо агай жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ошо рахмат ошо балдарга. Ушу жардам катарында ошо балдар 350 миң акча жетпей атты эле. 350 миң акчаны ушу балдар алып беришкен экен. Чоң рахмат балдар силерге. Ыраазы болуп силерден. Ушу максат инибиз дагы жакшы болуп сакайып кетсин. Ушул менен ушу максат инибиздин Кудайым Аллах таала шифасын берсин. Ушу инибиздин ушу жакшы элге кызмат кылган балдардан болсун. Алла ыраазы болсун балдар жигиттерден. Барыңардан Аллах ыраазы болсун. Ушу менен балама деп баардыгыңарына кызмат кылдыңар. Эки дүйнө бактылуу болгула баардыгыңарчы. Өтө ыраазымын мен Аллахым баардыгыңардан ыраазы болсун. Ушундай кыйынчылык күндө мени таштабай ушундай бир туугандарым бар экен. Өтө кубандым. Алла ыраазы болсун баардыгыңардан. Рахмат. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين. Allah'ım özüne çeksiz mahdolar söylüyor peygamber ve salam dualar ve Allah'ım şulu okuyan tilavetil Kur'an'ın sobun. Ötken jalpı peygamberlerge peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ötken jalpı imanlı marhumların katarında ötken marhum Abdurraşid ağayın ruhuna bağışladı Allah'ım. Ağayımızın kabirlerini, duygu künelerini Allah'ım özün geçir ya Rabbil alemin. Allah'ım agayga da çogulgan akçanın Allah taala uşun kara mutadırga tarkatkan eken Allah taala uşul жаштардын таркаткан ушул акчаларынын садака иретине сооптарын Аллах өзүң агайга өзүң насип эт я Раббил алемин. Аллахым агайыбыздын артында калган бала чакасына Аллахым өзүң бекем денсаулык бер я Раббил алемин. Аллахым өмүрлөрүнө ушуларын Аллах өзүң кең кыл Аллахым. Кумдун жаштарын Аллах таала келечектерин кең кыл, ынтымактарын бекем кыл Аллахым. Аллахым ушул айыл өкмөтү Аллахым өзүң жаштарды Аллах таала өзүң бекем ынтымак берин Аллахым. Биримдик бер я Раббил Аллахым. Жалпы ушул жигиттердин, жалпы акелердин Аллах таала денсаулыктарын үчүн имандарын бекем кыл Аллахым. Аллахым ушул окуган тилаватыл Кур'ан ушул жигиттердин кылган дуасынын бергесин Аллахым. Ооруп жаткан жалпы мусулмандардын катарында ушул максат инибиздин Аллах таала оорусуна шифа берсин, дарына дава берсин. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetik. Allahu akbar. Allah razı olsun. Rahmat jigitler, Allah razı olsun. Birde 81'lerin akçası 16.784 son akça var. Maşallah. Allah berekesin. Allah'ın razılığı için şu maksat inibizge jardam katarına dep çoğultkan akçası. Allah razı olsun. İnşallah manasından çok yemek endip yakta 81'lerdeki ne oldu, 82'ler razı biz aşıkça aytabız. Aytыңыз Bilalke.
Ошо биздин 82-лерден акча жыйналдык. Анан акелерибизден ашып кетпейли деп 81 акелерибизден алардан азыраак кылып жыйнадык. Дагы бере турган балдар бар эле, койгула 81 акелерибизден ашып кетпейли деп сыйлап 11.200 сом акча. Maşallah. Allah bereketini versin. Assalamu alaikum ayıldaşlar. Bizde buyursa maksatın akçası toploldu. Uzbor jabıldı. Emeği mesele uşul akçanı amanat kılıp tuğra tapşırıp alуу üçün talkuu bolup atat. Mesele kayerde mesele maksatın atası ошол Индияга киндер алып барат, уюм бу, врачтар бу, киндер алып барат деги. Ошол бара турган адамдар кимдер? Алар больница менен түшкөн договору кандай? Ошол договорунда операцияга канча акча кетет? Кыскасы бардык майда шүйдөлөрүн кагазга түшүрүп, документтерин комиссияга алып келиш керек. Комиссияга алып келгенде комиссия карап чыгып туруп, анан кийин акчаны ажыратабыз деп талкуу болуп атат. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Жакшы. Комиссия мүчөлөрү дагы деле талкуулашып атат. Эмне болуп атат маселе? Бул жерде азыр элден топтолгон акча топтолуп бүттү. Эми ушул акчаны азыр максат инибиздин атасына бербей турабыз да. Себеби бул документацияны полный бизге көрсөтүп бергенден кийин анан биз берген акыбыз бар да. Себеби бул акча элден чогулган акча, элдики да. Ошон үчүн биз азыр толук документация бүтсө анан беребиз. Мынакей максаттын сбору жабылды. Акчалар толук топтолду. Иншалла эртең Жолдош экөөбүз акчаларды баардыгын доллар кылып, комиссия мүчө Жолдош экени шайлаганбыз. Доллар мойдон Жолдош экеде турат. Бигилер качан жөнөсө, ошо доллар мойдон билеттерин баардыгы ошол мойдон комиссия мүчөлөр менен сүйлөшүп анан берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, Ушкоргон айлык тургундары. Мына ушул максат инибизге башталган сбордун аягына чыктык. Буйруса жалпы Ушкоргон айлык тургундарына, чет өлкөдөгү иштеп жаткан аке үкө карындаштарыбыздан түшкөн баардык жалпы туугандарыбыздан түшкөн кылган ихсандарыңардан садакаңарды Аллах таалам кабыл кылган болсун, жана 100 эселеп кайтарган болсун. Эртеңден баштап Кудай буйруса максаттын документациясы, направлениясы, кагаз иштери алып келишет. Пока акча бизде топтолгон акча комиссиянын курамагында турат. Качан кагаз иштери бүтөт, алып келип берет. Андан тышкары комиссиянын мүчөсүнөн 2 адам кошулуп, ошол Бишкекке чейин барып, тактап баарын самолетко жөнөтүү операциясына чейинки иштерге чейин комиссия аралашып, баардык ишинде комиссия көзөмөл кылып турат. Баардыгыңарга Аллах ыраазы болсун. Кылган ихсандарыңарды кабыл кылабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Кызыл Жар элинин тургундары жана аке үкөлөр. Мына ушул аябай жакшы бир самалык башталды эле. Ушу ооруп жаткан максат инибизге жардам иретинде кайрылып, элге журтка ушуна бир сбор башталган. Бүгүн Кудай кааласа биз Алла насип кылып, Кудайдын кудурети менен ушул жерге келип күбө болуп калдык. Алла ыраазы болсун. Мына уюштуруу комиссиясынан ушунча мээнет, ушунча эмгек, жумуш жазгамал, ушундай талаа жумуштары башталып турган мезгилде кайдыгер болбостон ушул баштаган ишиңердин аягына чыгып отурат экенсиңер бүгүн. Аллах ахиретинде ушул кылган ишиңерди эселеп соопторду насип кылган болсун. Алла ыраазы болсун силерден. Ушул максат инибиз Кудай кааласа ушул көзтөгөн максатына жетип, Кудай кааласа Кудай шифасын берип, жакшы болуп, арабызга келип, ушул максат инибизге ушундай элдин салымы кошулуп, жакшы болуп келип калды деп сүйүнүп, баардыгыбыз кубанган күндү Алла насип кылсын. Силерден Алла ыраазы болсун, жамаат, элдерден дагы Алла ыраазы болсун. Ушунчалык кыйындап болсо дагы ушуга максатка жардам болуп калсын деп элден айлансагыз, Алла ыраазы болсун элден. Силердин дагы жумушуңардан Алла ыраазы болсун. Тапканыңарга Алла берекесин берсин. Ассаламу алейкум. Айылдаштар, мекендештер, жалпы ушу бүгүнкү максат балабыздын чогултмайына салым кошкон бардык мекендештерибизге ыраазычылык билгизебиз жана ошондой эле мына комиссия бардык иштериңерди таштап ушул ишти көптөшүп аягына чыгарып бергениңер үчүн силерден Алла ыраазы болсун. Аллахым баарыбызды берешен кылсын, ооруларга берүүчүлөрдөн кылсын, эч кимге оору менен сынабасын. Мындан ары айылыбызда жакшылык иштерге баш көз болгон инсандарыбыз көбөйө берсин. Ошо мен айтайын деген.